Бизге бүгүн эртең менен 4:29 ТЭЦтен авария болгон жерден ооруларды тез жардам кызматы алып келип баштады. Бизге бардыгы болуп 5 оорулуу келди. Алардын 3-өсү жаткызылды, 2-өсүнө амбулатордук жардам көрсөтүлдү. Стационарга жаткан оорулардын 2-өсү реанимация бөлүмүнө жаткызылган, 1-өсү күйүк бөлүмүндө. Реанимацияга жаткан оорулардын акыбалдары оор. Күйүктөрү 1-өсүнүкү 90%, экинчисиники 80%. Бөлүмгө жаткызылган оорулуу тууралуу айтсак, анын күйүгү денесинин 10% күйгөн. Амбулатордук жардам алган оорулар боюнча айтсак, 1-өсү диагноз отравление угарным газом легкой степени деп диагноз коюлуп, ага жардам көрсөтүлүп үйүнө кетти. Экинчисиники болсо денеси жанчылган, рентген тартылды, сынык жок. Ага дагы амбулатордук жардам көрсөтүлүп үйүнө жөнөтүлдү. Реанимацияда жаткан оорулардын 1-өсү 33 жашта, 1-өсү 23 жашта. Азыркы убакта булардын акыбалы оор. Бизде шок деп коет. Азыр биздин жакынкы милдетибиз ошону шоктон чыгаруу. Бул үчүн колдон келген жардамдын баарын көрсөтүп, врачтар аракет кылып атышат.